Азыр история. Муса Аканбеков Ленин айылындагы Гагарин атындагы орто мектебинин 11-классында окуйт. Айрыкча карантин учурунда онлайн сабактарынан бир топ тажаган өспүрүм мектепти чын дилинен досторун, эжейлерди мектептин чөйрөсүн сагынганын жашырбайт. Болгону мектептин жылуулугу түйшөлтүүдө. Бүгүн эле кар жаап, суук боло баштады. Жамырда жаап, ушу ондоп коюшса болмок. Мектеп башталып электечи. Ондошподу. Азыр куртка чабып турабыз да. Неге? Бузулуп калыптыр дешет го. Ошо отопление. Бүгүн өзгөчө класстар суук болуп, балдар кийимчен олтурууга туура келген. Курткаларын чечпей, баш кийимдери менен олтурушту. Антпегенге аргабыз жок эле. Бардык мектептер күзгө даярдык, күз кыш мезгилине даярдык болгон. Бизде болгон эле бизде бүгүнкү неме, бизде жылытуу системасы отдельный трансформатордон берилгендигинен эле келип чыкты бүгүнкү күндө. Азыр ошо эртең менен балдар отурат да, суук болуп атат деген. Üşүгөн жок, суук болгон жок. Мектеп жетекчилиги бул көйгөйдүн болгонун ырастайт. Анткени электр энергиясы менен жылытылган имараттын ток бөлүштүрүүчү чордонунда көйгөй жаралып, натыйжада 4 саатка жакын жылуулук берилбей калган. Даяр көмүр отун камдалган 3 этапта шартты мыйзам ченемдүү шайкеш келген 44 мектептин баары эле даяр болуучу деп жергиликтүү бийлик өкүлдөрү күнөөнү кайдан издээрин таппай убара. 100% кышка даярбыз деген бийлик өкүлдөрүнүн маалыматтары бүгүнкү биринчи кардын жаашы менен жана мектеп окуучуларынын үшүдүк деген сөздөрү менен айгинеленди. Ленин айыл өкмөтүндө бул электр тогу менен жылытылат. Анан ошол 3 саатка эле авариялык абалда болуп калды деп тез арада чечтик деди. Менимче бул даяр эле мектептер, эч качан ал мектептер андай болушчу эмес болчу. Анан дагы тактайбыз. Пандемия ансыз да күч алып турган шартта жергиликтүү бийлик өкүлдөрү мектептердеги көмүр, отун жана электр энергиясынын мүчүлүштүктөрүн камдап коюусу зарыл болуучу. Ошо окуу ачылган мектептерде жылуулук болуш керек. Жылуулукка бүгүнгө чейин көмүр отундардын баары камдалган. Анан күтүлбөгөн температураны өзүңүздөр көрүп турдуңуздар. Негизинен окууга ыңгайлуу болуп турган. Анан бүгүнкү күндө ошо кээ бир мектептерибизде, ошо кээ бир айыл өкмөттөрдө ошо кээ бир керектүү чарбалык буюмдарды алып бербей калып болгон мезгилдер бар. Бирок көп мектеп районубуздун көпчүлүк мектептеринде бүгүнкү күндө ошо бүгүнкү талапка ылайыктуу температура сакталып атат. Ал эми бир ошо айыл өкмөтүндө, ошо Гагарин мектебинде ошол уруксат албай калган экен. Бүгүнкү күндө бүгүн ошо акимдин киришүүсү менен толук уруксат алынды. Бүгүнкү күндө башталды, ысуу башталып атат негизинен. Мындай көйгөй Ырыс айыл өкмөтүндөгү Улукбек орто мектебинде да бар. Биздин кызматтык топ барган учурда окуучулар класс суук, үшүдүк деген маалыматтарды беришти. Класстар суук экен. Балдар ысык кийим менен отурбаса ооруп калат. Кыял Сабирахунова, Алмамбет Колошев, ЛТР, Жалал Абад облусунан.